Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Ош шаардык бокс жана оор атлетика мектебинин босогосунда турабыз. Бул жерде тарбияланган бир канча спортчулар Кыргызстанда гана эмес, эл аралык аренада өлкөнүн желегин желбиретишкен. Алардын бири Тариел Бакиров. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө сиздерге Тариел Бакиров жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Өзү негизи оор атлетика менен машыкканыма көп жыл болду. Анан өзү спортко келгеним өзү бир 6-7 класстан баштап эле ошол оор нерселерди көтөрүп, оор гиряларды, айылдагы штангаларды көтөрүп баштагам. Андан кийин студент болуп келдим. Студент болуп келгенден кийин анан ушул эле мектепке келип бокс менен машыгып жүрдүм. Спорттун дагы башка түрлөрү менен жүрдүм. Андан кийин тяжелый атлетикага өттүм. Тяжелый атлетиканын гиревой спорт, гиря түрү боюнча республиканын чемпиону болдум бир канча жолу. Көп эле жолу болдум республиканын чемпиону. Андан кийин уже куралдуу күчтөрдүн атынан чемпионат СНГга катыштым. Анда 4-чү эместе болдум. Андан кийин чемпионат СНГ болду, анда 3-чү эместе болдум. Чоңураак соревнованиялардан. Андан кийин Актөбөдө Казакстанда чемпионат мира болду гиря спорт боюнча. Ал жерде 6-чы эместен алдым. Андан кийинкисинде Бухарага барып 2018 болуп калат. 2018 чемпионат мирде анда 1-чи эместен алдым. Гиряны меники өзү рекордум азыркы убакта мындан 1 жыл, 2 жыл мурун деле азыр кичине көбөйдү. Жылдан жылга барган сайын көбөйүп атат результаттар. Өзү негизи 82-32 килограммда 80 жолу толчок көтөрөм. Эки гиряны кармайсың. 10 минутта убакыт берилет. 10 минутта убакыттын ичинде көтөрүп калыш керек. Ошол 10 минутта убакыттын ичинде түшүрбөстөн 80 жолу көтөрөм толчокту. Рывок деген упражнение бар. Анда 1 гиряны көтөрөсүң. Андан 160 жолу. Результатым ошондой. Бул результат мирдин деңгээлинде, дүйнөнүн деңгээлинде 4-чү, 5-чи, 3-чү, 2-чи ушундай результат болуп калат. Бухарада ушул 200дөй участник болду окшойт менимче. Участниктер 200дөй болду. Менин салмагымда 6 спортсмен күч таймашты, 6 спортсмен менин салмагымда. Бухарада чемпионат мира болгон. Бул 2018 жыл ноябрдын 6-7-inde ушундай болду окшойт. Ошондо 6 спортсмен болдук. Ал жерде дагы ошол жакшы даярданып, жакшы настрой кылып, ошо канча жылдан бери ошо максат бар эле, чемпион мир болом деген максат. Ошол максатка таянып, аракет кылып, анан бир жактан ошол Кудай жардам берди, 1-чи эместе болду. 2-чи орунду алган спортсменден көп эле өтүп кеттим. Себеби ал 10 минутта убакыт берилгенде мен 10 минут толчок көтөрдүм, токтобостон 10 минутта. Ал где-то бир 6-чы минутта тыштап койду. Тыштап койгон жок, колунан чыгып кетти гиря. Ошондой бир неудачный случай болуп калды. Дүйнөнүн чемпиону деген диплом, дүйнөнүн чемпиону деген медаль, алтын медаль. Ошол сыйлыктар. Акчалай жок. Акчалай келгенден кийин бул жактан мэриянын сыйлыгы болду. Ушул спорт школа өзүнүн директору Талант Арзиев, анын сыйлыктары болду. Ошол жетекчилери, спорт комитет төрагалары ал жактан сыйлыктар болду. Гиря спорту негизи Кыргызстанда жакшы өнүгө элек, бирок өнүгүп баштады. Ал федерациялар Бишкекте бар, республикалык федерация бар, шаардык федерация бар. Ошто азырынча ачыла элек, ачылат деген сөздөр болуп атат. Анан башка мамлекеттерде өнүгүп кеткен, өтө өнүгүп кеткен. Башка мамлекеттерде өздөрүнчө штаттар бар, тренерлер бар, мугалимдер бар, айлык төлөнөт, мамлекет каржылайт. Шарттар жакшы, эң сонун, себеби бул гиря спорту эң баягындай жөнөкөй спорттун түрүнө кирет. Буга көп деле талаптар коюлбайт. Талаптар коюлат, көп деле мындайча айтканда ашыкча шарттардын кереги жок да. Мисалы үчүн борьба болсо сага килем керек, ковер керек, напарник керек, тренер керек, уже өзүчө уже көп нерсе талап кылат. Анан мында 2 гиряң болсо, 1 квадрат местаң болсо, ошол жерде тренировка кыла бересиң да. Ошол жерде машыгып даярдана бересиң. Мен өзү негизи спорт залга башталыш сайын ошол уктаган бөлмөмдө эле, дивандын жанында эле ошол жерде эле машыгып даярданып жүргөм. Бул гиря спортунда бүт барлык нерсе керек да. Күч керек, чыдамкайлык,
баягы мүнөз деп коет го, характер деп коет. Мүнөз керек. Мисалы үчүн 10 минут убакыт берилсе 8 минутта таштап койгон болбойт, мисалы үчүн 7 минутта таштап койгон болот. Мен өзүмдүн башыман көп өтөт, мисалы үчүн 10 минут убакыт болгондо 9 минутта көтөрөсүң, 1 минутта койгон болот. Ошол 1 минутта кээде 1 сааттай сезилип кетет. 1 минут качан өтөт депчи. Ошол убакта өзүң менен өзүң күрөшөсүң. Өзүң жеңип туруп өткөзүп жүрсең, таштап койсоң деле жакшы жеңил болбойт. Таштап койсоң, мисалы үчүн кийин өкүнүп каласың. Чыдап койсоң, уже өтүп кетет, результатың көбүрөөк болот. Ушундай тарбиялык жактары. Өжөр болот. Өжөрлүк эми ушул спорт жактан. Бул себеп өзү атам көрүп чоңоюп, ошол Советтер Союзунун ошол боевой самбо, спортивный самбо, вольная борьба, классическая борьба деген түрлөрүнөн 5 түрдөн республиканын чемпиону болгон адам. Менен бир эле спорттон болсом, ал 5 спорттун 5 түрүнөн. Ошодон баягы ушул атама окшойм деп аракет кылып жүрүп ушул нерсеге жетиштик. Ошол бир туугандар дагы ошол спорттун аркасынан бүт бардыгы, агаларым, инилерим бүт бардыгы. Атам өзү үй бүлөлүк. Атам өзү да азыр 63 жашта, азыр деле ошол машыгууларды кылат. Отыз эки килограмм да булар, Ооба, 32, 64 килограмм. 64. Ушуну дем албай 10 минутта 82 жол көтөргөн. Ооба, азыркы күнү 10 минут. Көтөрүп көрөйүнчү. Көтөрүлө. Азыр эми колдон келсе көтөрбөй эле болгон жакшы, жөн эле байкап көрсөң болот. Мына бул абалыбызга ырас болсо болот. Азыр мен көтөрмөктүкүр жерден жарым метрден үз алган жокмун. Мен бирөөсүн көтөрүп көрөйүн. 64-тү коёт да. Вот. Даярдашың керек экен, даярдасаң көтөрсөң. Болду. Сизге рахмат ушунчаны көтөргөндө. Эгер сиз 64 килограммды монтип 82 жол көтөрсөңүз 10 минутта канча тонна болуп кетет? 5 тоннадан ашык болуп калат. Ой, 5 тонна. Экинчи упражнениеңизде канча мүнөттөн баштагансыз? Экинчи упражнение ошол эле 1 саат дем алыш берип, 1 саат дем алыш бергенден кийин экинчи упражнение баштадым. Онда 160 көтөргөнсүз. Анда 180. Ой, ошо 10 тоннадан ашык жүк көтөрсүз да 5 сааттын ичинде. Тариэлдин туурасында айта кетсем, бул тариэлди мен почти туурасын айтсам бир 5 жылдан айлана тегерегинде бул жигитти тааныйм. Даже бул жерге жетекчи болуп келгенден чейин тааныйт элем бул жигитти. Өзү өтө мындай ответственный бала да, характери дагы мындай оор басырыктуу, адамга болгон мамилеси түз, эч убакта өзүнүн графигиндеги иштей турган убагында келип, убагында кетип, өзүнө мындай принципиалдуу бала да. Жакшы ушундай жигиттерге дагы кереп, кээ бирде өзүм кошо машыгууну өткөрүп жатканда четирээк отуруп, балдардын кандай машык туураларын өткөрөт, ошолор тууралуу отуруп көрүп, балдарга берген моралдык жагынан, психологический жагынан, бардык жагынан мындай берген тарбиясы өтө жакшы да. Балдардын да кызыгуусу да жакшы, балдарга күч берип турат, дем берип турат, колунан келишинче жардамын аябайт да. Эми 5 улум бар. Ушу 5 бир кызым бар. Ушу 5 ченен эми бардык эле спортсмен. Бирок негизинен алып көргөндө ушул бир аз башкачараак болуп, мындайча айтканда, мага жакыныраак өскөндөй сезем да өзүм. Мына мен жолум жолдогондой болуп. Эми Союздун убагындагы эски спортсмендерибиз го. Бирок бардыгы 5 тең бирдей эмес экен да. Бул өзүнүн жолу менен кетип, азыр ушул эң жогорку жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат. Биздин азыр үй бүлөнүн атынан бардыгы негизинен бардыгы эле спортсмен го, бирок ошончо менен ушул улум, экинчи улум аты Тариэл ушул өзгөчө чыгып калды да. Чем беркелерге караганда бул башкачараак келип учурашат. Апасы менен атайы көңүл бөлүп, бетинен өп, менин акыбалымды сурап коет. Эми алиги баланын эң эле
ата эне үчүн эң жогорку чек ошол. Бир жактан сен келсең дагы, өзү келсе дагы мындай жакшынакай маанайын көтөрүп, учурашып, ата кандайсыз, апа кандайсыз деп ушул жеринен дагы бул өзгөчөлөнүп турат да. Анан берки балдарым баягы сал учурашып коюшат, мындай баары дос катары болуп калганбыз, колун көтөрүп коет кысталап же. Мындай бир иши кылып мынчалык жакын эмес да. Бул мээнетти кылат, мээнеткеч. Кышын жайын эртең менен туруп алып туруп, ушул муздак душка барып жуунат, муздак сууга. Круглый год жуунат да. Мисалы үчүн кышындасы дебейт, жаз дебейт, күз дебейт, жай дебейт. Кайсыл убакта көрсөң эртең менен барып, прям эшикте эле ошол эле немеге чайканып, жуунуп, баягындай неме кылып, денесин дагы мындай чыңап. Бул эми ушу бул спорттон дагы чындыгында баягындай чоң бир ийгиликтерге жетиш үчүн буга бир жакшы мугалимби же тренер керек экен. Анан ошол ички иштер бөлүмүндө иштейт. Бир биздин оштуктардын сөзү менен айтканда бир акасы бар. Ошо Алмаз деген жигит бар. Алмаз Балтабаев. Анан бул бала ушул Тариелдин кийинки экинчи дыханиясын ошол ачып берди. Ошол тарбиялап өзүнүн карамагына алып, баягы нормаларды коюп берип, графиктерди түзүп берип, анан кийин баягы бул мурда баягы силовой эле приемдор менен иштеп жүргөн экен. Кийин ошол Алмаз мунун немелерин ачты да, колун ачты. Ошол Алмаздын өтө чоң бул жерде заслугасы бар. Эми ушу балдарыбызга Кудайга шүгүр деп отурабыз. Ошолордун ичинен ушу айырмаланып ушу Тариелим башкача бала болду дейм. Ушу спорт деп жүрүп мирге жетип алайын деп мирге жетти. Ушу ден соолугун, ушунун немесин Кудайдан тилеп отурабыз. Кичинесинен эле өзү ошо кичине таштарды көтөрүп, темир бирдекелерди курап алып, олорду көтөрүп, кичинесинен эле ошондой эле да. Анан биз өзүбүз дагы башка спортко каршы болуп, ушуну мейли деп, ушулардын ден соолугу үчүн ушинтип отурабыз. Колдон келишинче bunun өзү жакшы көргөн тамак эле каймак, сары май. Анан кийин куйрукту жакшы көрөт. Куйрук болсо эле ушуга коюп коебуз. Уктаганына мешайт этпейбиз. Эс алган маалда эс алат, иштеген маалда иштейт. Анан ушул энесиң дейм, колдон келген жакшы күчтүү тамакты өзгөчө ушу балама сактап, ушинтип берип турам. Характери өтө оор. Мактанганды жаман көрөт. Бирөөгө кошамат кылганды дагы жаман көрөт. Жүгүн артканды дагы жаман көрөт. Ушундай сабырдуу, бир жактарга кеткенде барына жогуна карабастан, чөнтөгүндө аз болсо дагы эч кимге мындай орун салбастан кете берет. Ошондо кичине кыжалат болуп калам, ушу ач калдыбы, ток калдыбы деп ушинтип неме болуп коем. Шаарга барып, Алмаз агай менен таанышып, анан ошол жол көрсөтүп, үйрөтүп, ыкмаларын үйрөтүп, анан чемпионаттарга ээрчитип барып, биринчи ээрчитип барганда экинчи местен алып келгем. Открытый жок, Кубок Кыргызстан, Кубок Кыргызской республика деп, Кыргыз республикасынын кубогу. Ошондо экинчи местен алып келгем. Экинчи местен алып келгенде ушул жерде диплом бар, ушул арасында медаль дагы ушул жерде, экинчи место. Анан калгандары бардыгы биринчи место. Анан командный алганда экинчи место медальдар бар. Командабыз менен барганда. Анан калганы көбү биринчи место. Чемпионат СНГга барып, Ульяновск шаарында өттү эле. Ошол жерде 3-чү местен алып келгем. Ошол жерде 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мамлекеттин арасында. Ушул диплом менен ушул медальды алып келгем. Андан кийинкиси бул чоң жетишкендиктерим болуп, көптөн бери максат кылып, тилек кылып, анан ушул чемпионат мирге катышып, биринчи местен алып, болбоду эми призер болсом деген максат бар эле, ошол максатка таянып, анан кичине агайларым, үйдөгүлөр жардам кылышып, чемпионат мирага барып, Өзбекстан Бухара деген шаарында өткөн чемпионат мирада биринчи местен алып келдим. 2018 болду бул, 2018. Ошол
251 224 килограмм 251 жолу көтөрүп ушул медаль менен ушул дипломду алып келдим.